Салам достор, сіздер менен мен Дарья Батырханова, сіздердің назарыңыздарда дал ушул Голливуд макияжы. Өзүңүздөр байкагандай эле, биздин макияжыбызда стрелка өзгөчө. Эгерде сіздерде кандай жасалды деген суроо пайда болгон болсо, анда эмесе сіздер ушул видеодон жооп ала аласыздар. Кеттик. Андыктан биз көзүбүздүн сурмасын жогору жагынан калем менен өзүңүздөр көрүп тургандай формада чийип алабыз. Чийип алган соң биз ушул чийилген калемди жайып чыгабыз. Сөз түрдө чукурайган жагын көбүрөөк жайышыбыз керек. Андан соң биз атайын синтетикалык кистин жардамы менен жайылган калемдин үстүнөн дагы да жайып чыгабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Достор, мен жакында эле ооруп айыккандыктан үнүм аябай жагымсыз чыгып жатат. Көңүл бурбайсыздар деп ойлойм. Мынакей биз күрөң түстү алабыз дагы күрөң түс менен жасап алган формабызды бастырып чыгабыз. Албетте биз боеп жатканда мына боекту биз жогору жакка акырындык менен гана чыгарышыбыз керек. Бардыгын чыгарып салбастан аз-аздан бөлүп чыгарып жайып чыгабыз. Мындан соң биз атайын бир аз парпайган кисть алабыз. Биздин кистибиз бош болуу зарыл. Ошол кистин жардамы менен биз аябай жайып чыгабыз. Мындайча айтканда растушевка кылабыз. Эми бир аз ачыгыраак күрөң түстү алып туруп, биз жогору жагын боеп алабыз. Сиздер кааласаңыздар күрөң түс менен жазсаңыздар болот, кааласаңыздар башка түстөр менен да жазсаңыздар болот. Сөз түрдө жылтырабаган түстөр болуу керек. Мына эми мен азыр консилер алдым. Катристин консилери бул аябай бат коргойт жана бизде мындай аябай сонун база сыяктуу кызмат өтөйт. Биз тегиз кылып чийип жатабыз. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр, бул жерде комментарийдин кереги жок деп ойлойм. Бардыгы түшүнүктүү. Улам жайып коюп жатам. Негизи эле бул макияжда форманын тегиз чыгуусу эң маанилүү. Достор, эми биз көзүбүздүн ичин боебого өтөбүз. Менин учурумда бул ательенин 19 палеткасынын эң агыш түсү. Ичине өзүңүздөр каалаган түстү боесоңуздар болот. Бул сиздердин өзүңүздөрдүн табитиңизге жараша болот. Мынакей достор, эми ушул макияждын эң негизги күнөөкөрү бул подводка. Бүгүн биз иштетүүчү подводка бул Faberlic компаниясынын суук капкара подводкасы. Достор, көзүбүздүн сырткы бурчунан баштап кашыбыздын учуна карай чийип алабыз. Андан соң үстүнкү учунан баштап булдыйды көздөй чийип баштайбыз. Бизде кийинки кадам көзүбүздүн ички бурчунан сыртты карай боеп чыгуу. Боөө менен биргеликте эле подводкабызды жонойторуу. Себеби дегенде бизде Голливуд макияжында подводка жоон жана узун чийилиши менен айырмаланып турат. Достор, ушул макияжды ажарына чыгарган жана ушул макияжды оригиналдуу көрсөткөн жылтырактарга кезек жетти. Андыктан биз глиттерлерди коюунун алдында биринчиден биз праймер коюп алабыз. Атайын праймердин жардамы менен жабыштырып алабыз. Праймер сөз түрдө бардык бурчуна чейин, учуна чейин коюлуу керек жана кургап калбаш керек. Кургап кала элекке чейин эле биз атайын глиттерди алып туруп жабыштырууга өтөбүз. Глиттер негизи коюлуп жатканда бизде мүмкүн болушунча кара жана көгүш сыя түстөр болуш керек. Өтө ачык жана күмүш түсүндөгү, пушту түстөгү жылтырактар биздин подводкабызды кооз кылбастан тескерисинче бузуп салат. Мынакей көрүп турасыздар достор, абдан кооз, сонун. Жасап жатып мен өзүм суктанып кеттим, чынын айтканда. Кааласаңыздар сиздер алтын глиттерин жабыштырсаңыздар болот. Азыр мен эксперимент кылып көрдүм. Жарымына чейин алтын глиттерин коюп чыктым. Себеби бизде кара түскө сонмай калышат. Кааласаңыздар жарымын кара жылтыракка, жарымын алтын жылтырак кылсаңыздар болот. Эми бул дагы өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша болот. Айтып кетчү нерсе, сөзсүз түрдө глиттерди сиздер праймер менен жабыштырыңыздар. Эгерде праймер колдонбосоңуздар, анда бетиңиздерди жарым сааттан кийин эле жылтырактар басып кетет. Азыр мен праймер колдонгон чакта деле бизде
көзүбүздүн астыбызга түшүп калды. Ошону мен атайын кисть менен тазалап жатам. Эгерде сиздерде кисть жок болгон болсо, анда менден сиздерге лайфхак. Атайын скотчту бармагыңыздарга ороп аласыздар дагы бетиңиздерди ушундай жолдор менен жылтырактан арылтып аласыздар. Албетте биздин макияж көзүбүздүн астыңкы кабатын боёо менен толукталат. Бул кадам сөзсүз түрдө ар бир макияжды коштошу керек. Себеби дегенде бизде көзүбүздүн астыңкы кабатын боебосок, макияжыбыз жарым жартылай болуп калат. Эгерде сиздер менин видеолорумду көрүп жүргөн болсоңуздар, мен сөзсүз түрдө көзүбүздүн ички бурчуна хайлайтер колдоном. Мынакей достор, биздин макияжыбыз соңуна жетти. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бизде Голливуд макияжы капкара чийилген подводка менен жана кыпкызыл оозду элестетебиз. Мен көрсөтүп жаткан помада бул менин фаворитиме айланган Faberlic'тин кызыл бархат помадасы. Коду 43-031. Бул помада коюп жатканда өтө жеңил, сонун коюлат. Текстурасы полуматовый. Демек биздин өзүбүздө бул бир нече саат кызмат этет. Тамак жесек да түшпөйт. Ошол эле учурда биздин оозубуз такыр кургабайт. Эгерде биздин оозубуз жарылып, кесилип кеткен болсо же кургап кеткен болсо, бул помада ошол учурда деле тегиз жана жеңил коюлат. Достор, эгерде сиздерге кызыл помада коюу жакпаса, демек сиздер макияжыңыздарды дал ушул помада менен жыйынтыктасаңыздар болот. Эгерде сиздерге ушундай помада жасоонун жолдору кызык болсо, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кийинки сабакта сиздерге ар бир кадамын жасап көрсөтүп беремин. Сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум. Эгерде сиздерге видео жаккан болсо, лайк басыңыздар жана менин каналыма кошулууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.